Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн 7 класстын окуучулары үчүн кыргыз тили боюнча онлайн сабагыма кош келипсиңер. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз жандооштун түрлөрү. Сабактын максаты жандооштун түрлөрү боюнча маалымат аласыңар, берилген түзүм боюнча машыгуу жумушун аткарасыңар, угуп түшүнүү аудио ишмердүүлүгүн активдештиресиңер. Балдар, жаңы теманы өтөрдөн мурун биз өтүлгөн материалды кайталап алайлы. Кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө 6, өзгөчө сөз түркүмдөрүнө 2, кызматчы сөздөргө 4 кирет. Кызматчы сөзгө кайсы сөздөр кирет? Байламта, жандооч, бөлүкчө жана мадал сөздөр. Жандооштор деп кандай сөз түркүмүн айтабыз? Жандооч сөздөр деп сүйлөм ичинде өз алдынча лексикалык мааниге ээ боло албаган, сүйлөмдөгү сөздөрдү байланыштырып, кошумча маани берген кызматчы сөздөр жандооч деп аталат. Мынакей балдар, өтүлгөн материалды кайталап алдык. Эми балдар, сабагыбызды андан ары улайбыз дагы, жакшылап көңүл коюп, жаңы темага маани бергиле. Жандооштор жөндөмүлөр менен айкашуусуна карай төмөндөгүдөй бөлүнөт. Атоош жөндөмүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор менен, тууралуу, жөнүндө, аркылуу, боюнча, сайын, сыяктуу жана башка. Табыш жөндөмүсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор көздөй, карай, карата. Барыш жөндөмүсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор караганда, жараша, чейин, дейри, карай, карата. Чыгыш жөндөмүсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооштор көрө, көргүчө, ары, бери, мурун, мурда жана башкалар. Мисалы, Асан менен келдим. Мында жандооч сөз менен. Менен деген жандооч өзүнө мурунку Асан деген сөздү жандап турат. Жана өзүнө мурунку Асан деген сөздү атоош жөндөмөдө турушун талап кылып жатат. Жана Асан, келдим деген эки сөздү бири-бири менен байланыштырып турат. Ким менен? Асан менен. Шаарга чейин баралы. Мында жандооч сөз чейин. Чейин деген жандооч сөз өзүнө мурунку шаарга деген сөздү барыш жөндөмүдө турушун талап кылды. Шаарды көздөй кетти. Көздөй деген сөз бул жандооч сөз болуп эсептелинет дагы, өзүнө мурунку шаарды деген сөз табыш жөндөмүсүндө турду. Ал менден мурун келди. Мурун деген сөз жандооч сөз болот дагы, өзүнө мурунку менден деген сөз чыгыш жөндөмүсүндө турат. Мынакей балдар, жаңы тема боюнча бир аз болсо дагы түшүнүк алдыңар. Эми андан ары машыгуу жумуштарын аткарабыз. Китебиңердин 130 бетиндеги 225 көнүгүүнү аткарасыңар. Сүйлөмдөрдү окуп чыгып, жандоошторду табасыңар, эрежесин айтып бересиңер. 226 көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү окуп чыгып, жандоошторду табасыңар, эмне үчүн жандооч экенин айтасыңар. Ал эми 227 көнүгүүдө көп жектин ордуна тиешелүү жандоошторду коюп көчүрүп жазасыңар. Балдар, сабагыбыз өз жыйынтыгына келип жетти. Эми мен силерге үй тапшырма берем. Үйгө тапшырма 228 көнүгүү.
жаңы билимге ээ болгонуңарды алган билимди текшерүү көнүгүүсү болуп эсептелинет дагы. Сүйлөмдөрдөн жандоошторду таап, менен, ары, кийин, мурун деген сөздөрдүн качан байламталык, качан жандооштук, качан тактооштук маанилде колдонуларын далилдеп түшүндүрөсүңөр. Күтүлүүчү натыйжанын негизинде эмгегиңерди электрондук күндөлүгүңөргө баалап жөнөтөм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.